Мейримдүү урайымды Аллах Тааланын аты менен баштап, жараткан Аллах Таалага мактап айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салават айтып, жараткан Аллах Тааладан жума күнүндө элибизге, жерибизге аманчылык, тынчтык тилеп сөзүмдү баштаймын. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'ани Каримде «Ваттакуллах ва аслиху зата байникум». Аллахдан коркула, бири-бириңер менен ортодо мамилеңерди оңдогула. «Ва атиуллаха ва расула». Аллага жана пайгамбарга баш ийгиле. «Ин кунтум муъминин». Эгер чыныгы ыймандуу болсоңор, мусулман болсоңор дейт. Мейримдүү пайгамбар өзүнүн кутуу хадистеринин биринде Анна Расул саллаллаху алейхи ва саллама qol: «Ла тaqуму саату хатта яксурул харж». Кыямат болбойт. Кыямат болбойт. Адамдардын арасында өлүм көбөйгөнгө чейин, бири-бирин өлтүрүү көбөйгөнгө чейин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: «Сатати фитанун фи ахири заман яксуру фиха ал-катлу ва юстахану би амру дима». Ушундай бир фитна заман келет. Ал фитна заманда адам өлтүрүү оңой болуп калат. Көбөйүп, адамдын канын төгүү өтө бир жеңил болуп калат дейт. Адамдардын канын төгүү көбөймөйүнчө кыямат болбойт. Кыяматтын белгилеринин бири адамдардын канын төгүү экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: «Валлази нафси бiyadihi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutil». Менин жаным колунда болгон затка касам ичип айтам. Адамдарга ушундай бир заман келет. Ал заман келгенде la yadri al-qatil, өлтүргөн адам билбейт, fi ayyi shay'in qatal, эмне үчүн бирөөдү өлтүргөнүн. Wa la al-maqtul, өлүп аткан адам дагы билбейт, ala ayyi shay'in qutil, эмне үчүн өлтүрүлгөнүн дейт. Ненин айынан өлүп кеткенин, эмненин айынан өлтүргөнүн билбей калат. Адамдарга ушундай бир заман келет дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Инна байна ядай саати лахаржан. Кыяматка жакын кан төгүү өтө көбөйүп кетет. Факала ба'дул муслимин, кээ-бир мусулмандар айтышты: «Я Расулаллах, инна нaqtulul aana fil aamil wahid min al-mushrikin kaza wa kaza». Биз азыр моондой капырларды өлтүрүп атпайбызбы? Анда кандай болот? Бул да күнөө болуп атабы? Өлүмдү биз да көбөйтүп бердикпи? Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар сахабаларга жооп берип: «Лайса биqatil мушрикин». Силер Кудайдын динине каршы чыккан капырларды өлтүрүп жатасыңар. Мен айткандар капырларды, мушриктерди эмес, лакин яqtulu ba'dukum ba'da, бири-бирин өлтүрүп калат. Мусулманды өлтүрүп калат дейт. Хатта яqtulu ar-rajul jarah, керек болсо кошунасын өлтүрүп калат. Ва ибн амми, тууганынын баласын өлтүрүп калат. Ва за карабати, жакындарын өлтүрүп калат. Ушундай бир заман келет адамдарга дейт. Факала ба'дул qawm, сахабалар айтышты: «Я Расулаллах, ва ма'ана уquluna zalika al-yawm». Ошентип бири-бирибизди, туугандарыбызды өлтүрүп калган учурда, кошуналарыбызды өлтүрүп калган учурда акылыбыз болобу деди. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, мейримдүү пайгамбар: «Ла тунзау уqulu аксару залика zaman». Ал учурда көп адамдар акылсыз болуп калат. Ва яхлуфу лаху хабаун минан нас ла уqula lahum. Бүт акылсыздар, сабатсыздар ээлеп калат, ошолор башкарып калат. Ошонун айынан тууганды, кошунаны өлтүрүп калат дейт. Урматтуу жамаат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисинде: «Валлази нафси бiyadihi la tazhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamarragu 'alayhi fayaqul ya laytani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala'». Менин жаным колунда болгон затка касам ичип айтам, адамдар кабырдын жанынан өтүп баратып, аттиңай ушул кабырдын ичиндеги адам болуп калсам деп эңсеп калышат. Адамдар ушунчалык динден алыстап, баштарына келген көйгөй, проблема, апаат көбөйгөндүн айынан, динсиз болгондуктун айынан жашагандан көрө жашоодон тоюп, ушу өлүп эле калсак деп
ölümdü engsep kalışat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sami'tu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yekul İnne şeytana kad ayse en ya'budahu el-musalluna fi caziretil Arab velakin fit tahrişi beynehum. Şeytan pendelerdi özüne sıyındırıp aluğa, özüne kıl kulu aludan ümitsiz bolup ümitün üzgön. Pendeler baribir Kudayga kulçuluk kılat eken, baribir namaz okuşa beret eken, bulardı hem azgır albayt eken dep, mescitten başkadan adamlardı tosuudan ümitün üzgön. Biroq şeytan ümitün üzölek dağı bir nerse varken, al şeytan ümitün üzölek nerse adamların arasındağı muştaştırgan, kayraştırgan, düşmandaştırgan, birin birine soğuş açtırganга şeytan ümitün üzgön emes, uşunun üstünde şeytan iştey öret. Allah Teala kelimeti Kur'an'da tömönki ayatı düşkönde Kul huvel qadiru ala en yeb'as aleykum azaben min fawqihum. Allah Teala silerden üstüngörden silerge azap düşürgönge kudretli degen ayat düşkönde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem A'uzu bi vecihik o Rabbim seni menen men bundan kutkana korgoo suraymın dedi. Av min tahti arjulikim astыңардан silerge azap jiberem dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem A'uzu bi vecihik o Rabbim özüңden korgoo suraymın astыбыздан azap jiberbe kutkar dedi. Av yelbisakum şiya'an yuziqu ba'dakum ba'sa ba'din. Je biri-biriңерге düşman kılıp, biri-biriңерге kayraştırıp, biri-biriңерге salıp koyamın dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Hatan ahwan av aysar. Bul nerse jеңил, biri-biribizge bizi salıp koygonunuz. Allah'ın asmandan kelgen balesi kıyın. Kelbeşi mümkün Peygamber saktoo suraptır. Жерден çıkkan balesi kelbeşi mümkün Allah Teala'dan Peygamber saktoo suraptır. Biroq biri-biriңерге kayraştırıp koyam, biriңерди düşman kılıp koyam degen ayat düşkönde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul nerse öte jеңил, biz bat ele biri-biribizge düşman bolup ketebиz dedi.